1 сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 13 бейтап каза болду. Кыргыз Түрк ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 67 жашта, шаардык 6 клиникалык ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 52 жашта, республикалык инфекциялык ооруканасынан 3 бейтап, эркек адамдар 69, 55 жана 70 жашта. Ош шаардык ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 52 жашта, Жалал Абад облусунун ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 53 жашта, Ат башы аймактык ооруканасынан 2 бейтап, эркек адам 64 жашта, аял адам 55 жашта. Жайыл аймактык ооруканасынан 3 бейтап, эркек адам 63 жашта, 2 аял 59 жана 70 жашта. Москва аймактык ооруканасынан 1 бейтап, аял адам 46 жашта. Жалпысынан республика боюнча 112 учур катталды. Ал эми ооруканадан тышкаркы пневмониядан 44 адам каза болду. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.